Саламатсыздарбы. Эмеси же ошондо программасы. Айзада Канатбекова уурдалып, андан соң өлтүрүлгөнү менен байланыштуу кечээ күнү Бишкекте чоң митинг болуп, андан соң Жогорку Кеңеш дагы ички иштер министри менен шаардык милиция башчысын чакыртып алып, маселени талкуулады. Бирок талкуу учурунда күтүлбөгөн жерден премьер-министр дагы кызматынан чегинсин деген талап пайда болду. Аз мен бүгүн эртең менен баштап бир топ депутаттарды угсам, мына азык-түлүктүн баалар өстү. Премьер-министрдин дарегин айтат. ГСМдин баалары өсүп атат. Эч кандай реакциялар жок. Вообще жалпы биздин экономикалык, социал-экономикалык абалыбыз Кыргызстанда кандай болуп атат деп, эмки жумага премьер-министр чакырып биз сүйлөшүп коелук. Мына бүгүн анча-мынча депутаттар айтты. Убакыты келди окшойт кетсин деп. Авал чында эле оор. Коронавирустун пандемиясы аны ого өтөр татаалдантты. Бирок 11 апрелдеги референдумдан кийин премьер кайсы болбосун күнү алмашып кетиши мүмкүн. Анткени жаңы конституцияда премьер-министр деген кызмат жок. Февралда референдумга 2 ай калганда премьерди алмаштырып деле кереги жок болчу. Бирок депутаттар өздөрү аны бекитип, эми анын кызматтан кетишин каалай баштады. Өкмөткө отставкасына жалпы кеткенге бир колдобойлубу? Жөн эле сүйлөбөй, бир парламент өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтпөйлү ушул жерге. Эл бизден ошону талап кылып атат. Мына бүгүн өлтүрүп кетип атат, башка кылып кетип атат, бир кыймыл жок. Ошондуктан жалпы мына парламентте азыр премьерди деле, министрди деле бул жерге чакырбай, ошолордун отставкасын кеткен деле жалпы депутат колдоп берели могу жерде. Кетсин. Айзада Канатбекова жапайы салт менен байланыштуу өлтүрүлдү. Бирок кечээ күнү милиция жетекчилери ал окуяны иликтеп тергегенин баатырлык катары көрсөткөндөй болду. Жана аларды оюна койсо, баарына ардак грамота, медаль жана орден бериш керек болуп чыкмак. Министр мырза болсо суроолорго араң жооп берип, чиренип, улам тескери карап, коом менен депутаттардын кыжырын кайнатты. Улан Омоканович, арызды жазасызбы? Мен сизге акыркы суроону берейинчи ушуну. Качан жазасыз? Биз териштирели кимдин кайерде күнөөсү бар экен, ошого жараша болот да. Чечим чыгарабыз. Жок, сиз өзүңүз айтпадыңызбы? Моралдык жоопкерчиликти сезип атам, алып атам. Сезебиз, ар бир Кыргызстандын жараны үчүн биз жоопкерчиликтүүбүз. Биздин кызматкерлердин жоопкерчилигин карап келели, анан ошондон гана чечим. Бирок министр эмне десе дагы, жана анын ордун басарлары кандай амал ойлоп тапса да, депутаттар дагы бир топ башка чаап кеткендей болду. Ушул эле министрди алар өздөрү мындан 2 ай мурда бекиткен жана кызалагачуу адам ордодон айырмаланат деген мыйзамды парламент өзү кабыл алган. Эми болсо маселеге эч тиешеси жок сыяктуу депутаттар премьер-министрди дагы ага кошуп, президентти да кызматтан алгысы бар. Биз токтомду чыгарбасак, бул коомчулукта жөн эле токтолбойт да. Мен президентке дагы кайрылам да. Президент дагы ойлобосун. Мындай жөн эле бүгүн сөз менен калып кете берет деп. Андай болбойт. Же министр кетет, же таптакыр президент менен бүт бары кетет да. Ушундай биз бара берсек. Мунун баары парламентте митинг демократиясы кайрадан өсүп чыгып бараткандай таасир калтырат. Кимдир бирөө бутаны аныктайт дагы, керектүү уран чакырат. Калгандар болсо ага жабыла асылат жана эч кимге эч нерсе түшүндүрө албайсың. Акыркы мезгилде митинг уюштуруп, аны алып барууда чогулгандарды керектүү багытка буруу боюнча жемин жедирбеген амалкөй адистер да өсүп чыкты. Biz bundan kийин дайым 4-күнү saat 12'de ушул жерге келип, кызыл лента байлап турабыз. Ар бирөөлөр абетке чыкканда келип байлагыла. Булар İştesin, bular жоопкерчилик alsın, bular өкмөт жооп берсин, президент жооп берсин. Президент деле айттылы, мен өз башым менен жооп берем деген, өз башым менен жооп берсин, бар жооп берсин, жооп берсин, жооп берсин, жооп берсин, жооп берсин, жооп берсин. Эгемендиктин 30-жылдында биз эми 80-жылдардагы абалга кайтып бараткандайбыз. Ошондо саламатта калыңыздар.